урматтуу коллегалар, Айсарынын нышанын абдан туура сунуш берип атат. Буну бажы кызматынан, анан чек арада турган биздин чек арачылар ошол жагын көзөмөлгө алсын. Бул биринчи. Абдан туура да. Анан аякты бияка алып келип алып туруп, бирөөнүн бизнесине мындай макул болуп туруп, анан бияктан жөнөкөй биздин жарандарды отуруп алып туруп күнөөлөп, штрафтарды уктуңарбы, урматтуу коллегалар? Жазында Жогорку кеңеште биз мыйзам өткөргөнбүз. Тамеки чегүү боюнча жарандын штрафтары 3000 сом. Бул жерде штраф 40 000 сом кылып атасыңар. Туурабы, Алишер мырза? Мен сизди абдан сыйлайм. Аябай жакшы инициатива, балдарга кам көрүп атасыңар, жалпы коомубуздун келечегин ойлоп атабыз. Абдан туура нерселер да. Бирок ошол эле учурда 40 000 сом деген Кыргызстанда практикада эмнени билгизет? 40 000 сом деген бул кармаган жеринен давай 20 000 сом бер, же болбосо 40 000 сом анан протокол анан штрафовать этебиз дейт. Бул абдан чоң коррупциянын чөнтөгүн ачып атабыз. Ошондуктан бул штрафыңарды ойлогула, тыюу саласыңар. Ага деле мен ойлойм, Жогорку кеңеште тиги ден соолукка, балдарыбызга зыян келет, ден соолукка каршы бир да адам чыкпайт, бир да депутат чыкпайт. Бирок могинтип 40 000 сом коюп коюп туруп, жөнөкөй жарандардын үстүнөн штраф кылып туруп анан бизнес кылган, бул туура эмес. Абдан туура эмес. 14 жаштагы бала үчүн ким төлөйт? Эртеден кеч 9-дан 6-га чейин иштеген бала ата-энеси төлөйт. 14-төн 18-ге чейин чегип атат дейсиңер. Ошол ата-энелердин чөнтөгүнөн чыгарып төлөп турасыңар. Анан бүгүнкү күндө жанакы тамеки чөгүү 3000 сом болгон штраф. Не комментируйте, пожалуйста, ладно? Вы друг друга комментируйте. 3000 сом штрафты мына өткөн чакырышта эле киргизгенбиз. 1000 сом болчу, 3000 болду. Канча каражат түштү? Барбы протоколдор? Өкмөттөн барбы жооп бере турган кишилер? Канча кишини штраф канча салдыңар? Канча адамды жоопкерчиликке тарттыңар? Кыргызстандын жартысына көбү тамеки чегет, туурабы? Арасында жаштар көп. Ошолордун канчоосу ушу биз кабыл алгандан бери, канча жылдан бери мыйзам иштеп атат, канчасы бюджетке канча каражат түштү деген маалымат бере албайсыңар. Эмнеге? Анткени деген жартысынан көбү абдан аз сумма. Биз буну канчадан бери сурап атабыз. Анткени көбүнчөсү чөнтөккө түшөт. Бул жөн эле мамлекеттик ошо текшерүүчү органдарды эртеден кечке шаарды кыдырып жүргөндөргө чөнтөгүн байытайын деп атасыңар. Акыларын көтөрө албай атабыз. Давайте анда штрафтын аркасы менен, элдин тиги тонунун аркасы менен ошак менен байгыла деген сөз болуп калат да. Алишер Абибилаевич, сиздердин инициативаңар абдан жакшы, келечек муундарга кам көрүш керек. Аял катары мен 100% колдойм. Бирок могинтип 40 000 сом молчойтуп койгон, ал 14 жаштагы ата-энеси билбесе деле алардын чөнтөгүнөн чыгарып биз элге аябай жаман көрүнөбүз. Аягында сиздер эмес, бийликти аябай туура эмес эмеге алып коебуз. И штрафтар келет. Ал бала корккондон ата-энесинин чөнтөгүнөн да алып туруп, ушул акчаны барып бюджетке ошентип толтурабыз да. Ошол эле жак. А так, негизи деген бул жарандарга штраф салбай, урматтуу жетекчилер. Мен ойлойм, бул жерден деген мамлекетке да вообще киргизбей эле койгула. А бирок деген тиги СЭС ачып алып туруп, СЭСтин ичине бунун производствосын чыгарбай алганын. Кыргызстанда чыкпасын. Анан Кыргызстандын ичинде ошол биз СЭСдерди ачып алып аны ошко киргизебиз десеңер, аябай туура эмес болуп калат. Буну бажы жагынан көзөмөлгө алалы. 3 миллион жашыбыз бар дейт. Ошону анда канча балдарыбыз ошону чегип жүрсө, мындай масштабны ойлойлу, масштабны кылалы. А так тамекиден түшкөн штрафтарды санап көргүлө. Өзгөргөн жок. Биз просто ошол текшерген адамдарды байытып атабыз, проверкалардын аркасы менен. Бул менин жеке пикирим. Анан урматтуу коллегалар, ортодо деген массалык маалымат каражаттары деле көрүп атат. Бүт 99% эл колдойт жаштарга кам көрүүнү. Бирок не за счет простых работающих граждан, не за счет их денег, не за счет их карманов. Сураныч да. И могу штрафтарыңарды же азайткыла, же вообще анда мамлекетке киргизбегиле. Ошончол эле кам көрсөңөр, анан кирип кетсе, бажы кызматтын, чек ара кызматтагыларды давайте жумуштан алабыз да. Ошого чейин барган даяр болсоңор, пожалуйста, киргизели, мен колдоп берем. Рахмат. Рахмат. Элбира Жаралбековна, чындыгында эми бул бүгүн болгон концепциясы болуп атат. Эгерде дагы сунуш пикирлер болсо, экинчи окууга чейин берсеңиздер, чогуу талкуулайбыз.